اکو یا همان سازمان همکاری‌های اقتصادی میراثدار سازمان Ekonomikалық кызматташтык уюму 1964-жылы Иран, Пакистан жана Туркия тарабынан экономикалык, техникалык жана маданий тармактарда кызматташтыкты кеңейтүү максатында түзүлгөн региондук кызматташтык жана өнүгүү уюмунун мураскери болуп саналат. 4-июлда Азербайжандын Ханкенди шаарында экономикалык кызматташтык уюмунун 17-саммити жана өлкөбүздүн президентинин бул саммитке катышуу үчүн Азербайжанга барышы дагы бул позитивдүү окуялардын мисалы болду. Айта кетсек, форумга ЭКУга мүчө 10 мамлекеттин башчылары, БУнун жана башка аймактык түзүмдөрдүн өкүлдөрү катышты. Ал ишенимдүү жана климаттык жактан туруктуу келечек үчүн экономикалык кызматташтык уюмунун жаңы көз карашы деген темада өттү. Саммитте сооданы кеңейтүү, туруктуу өнүгүү, климаттын өнүгүшүнө каршы күрөшүү, транспорт коридорлорду өнүктүрүү жана институционалдык бекемдөө сыяктуу маселелерди камтыды. Катышуучулар Иран менен Израилдин ортосундагы ок атышууну токтотууну кырдаалдуу жумшартууга карай кадам катар кубатташты жана дипломатиялык чечимдердин зарылдыгын баса белгилешти. Иран президенти Масуд Пезешкиан ЭКУ саммити Иранга жасалган акыркы кол салууларды айыптоо мүмкүнчүлүгү экендигин айтты. Ал өз сөзүндө биздин куралдуу күчтөр Бириккен Улуттар уюмунун уставынын 57-беренесине ылайык Иран элин, анын улуттук эгемендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн мыйзамдуу түрдө коргоп, аймакта согуштун жайылышына жол бербеди деди. Мындан тышкары ЭКУга мүчө мамлекеттерди эркин соода аймагын түзүү боюнча аракеттерди күчөтүү үчүн мамлекеттер ортосундагы соода келишимин кайра карап чыгып, ишке ашыруу, ошондой эле эркин соода боюнча сүйлөшүүлөрдү мүмкүн болушунча эртерээк баштоо зарылдыгын белгиледи.